УТРК телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкек шаарында глобалдык жашыл өсүш институтунун жергиликтүү кеңсесин ачуу пландалууда. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Гомбонжавын Зандан Шатар менен жолугушту. Чүй облустук өзгөчө кырдаал башкармалыгы жаңы жабдуулар менен камсыздалды. Тапшыруу аземине өзгөчө кырдаал министри жана президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү катышты. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда өткөрүү пландалууда. Бул жана башка жаңылыктар алдыда. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 27 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган министрлер кабинети менен глобалдык жашыл өсүш институтунун ортосундагы глобалдык жашыл өсүш институтунун укуктук статусу, артыкчылыктары жана иммунитеттери тууралуу макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 17 январында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Макулдашууга ылайык Бишкек шаарында глобалдык жашыл өсүш институтунун жергиликтүү кеңсесин ачуу пландалууда. Ал тараптардын ортосундагы теңдик жана өз ара аракеттенүүнүн негизинде кызматташууга көмөктөш жана Кыргыз Республикасында жашыл экономиканы өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот. Институттун негизги иши жашыл экономикалык өсүшкө багытталган долбоорлорго техникалык жардам көрсөтүү жана финансылык каражаттарды мобилизациялоо болот. Буга чейин Кыргыз Республикасы 2012 жылдын 20-июнунда Рио-де-Жанейро шаарында кол коюлган глобалдык жашыл өсүш институтунун түзүү тууралуу макулдашууга 2019 жылы кошулган. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Гомбонжавын Зандан Шатар менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Алгач парламент төрагалары тар чөйрөдө баарлашып, андан соң кеңири кураманда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий-гуманитардык алакаларды арттыруу маселесин талкуулашты. Төрага Нурланбек Шакиев Кыргыз менен монгол калкынын бүгүнкү экономикалык социалдык кызматташтык гана байланыштырбастан, узак жылдардагы камтыган көчмөн турмушка тиешелүү тарыхый маданий алакалар жакындатып турарын белгиледи. Монголия Кыргызстан үчүн жакын өлкө. Биз алгач эгемендүүлүктү алган 92 жылдан эле бизди таанып, дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. Ошондон бери биздин алакалар ыраттуу өнүгүп келе жатат. Айрыкча өткөн жылы абдан үзүрлүү болду деп айтсак болот. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров Монголияга атайын иш сапар менен барып, сиздердин парламентиңиздерде болду, сиз менен жолугушту, президент менен, премьер-министр менен бир топ жаңы келишимдерге кол коюлду өз ара кызматташуу боюнча. Мындан тышкары Жогорку кеңештин төрагасы тарыхый жана маданий мурастарды өз ара изилдөө боюнча тажрыйбаны жигердүү ишке ашыруу демилгесин көтөрдү. Өз кезегинде Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы жылуу кабыл алгандыгы үчүн Жогорку кеңештин төрагасына ыраазычылык билдирип, Кыргыз-монгол кызматташтыгына тиешелүү маселелерге токтолду. Тана сайхан улсат. Өткөн жылы Бишкек Улан-Батор аба каттама ачылып, байланыштарыбыз дагы да кеңейди. Айрыкча туризм тармагындагы кызматташтыкка тиешелүү жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып, туристтердин санынын өсүшүнө өбөлгө түзүлдү. Монгол эли Кыргызстандын кооз жаратылышын жана жер шарынын бермети болгон ысык көлүңүздөрдү көрүүгө кызыктар. Акыркы жылдар аралыгында өлкөңүздөр эбегейсиз жетишкендиктерге жетишип, өнүккөнүн байкадым. Харнеген жылдары Жолугушуунун жүрүшүндө маданий-гуманитардык кызматташтык тууралуу сөз кылган Монгол парламентинин төрагасы эки өлкөнүн студенттерин жогорку окуу жайларда билим алуусуна шарт түзүү демилгесин көтөрдү. Андан тышкары соода байланышында күчөтүшүбүз керек. Азыркы соода жүгүртүүнүн көлөмү аз. Талапка толук жооп бербейт. Андыктан бул жаатта алгылыктуу иштерди алып баруу зарыл. Биз Кыргызстанга эт продукцияларын жана сапаттуу жүндөн токулган кездеменин түрлөрүн экспорттоого даярбыз, деди Зандан Шатар. Сөзүнүн аягында Монголияда ушул жылы өтө турган Транс-Алтай туруктуулук диалогу аталышындагы форумга төрага Нурланбек Шакиев баштаган Жогорку кеңештин делегациясын чакырды.
Чүй облустук өзгөчө кырдаал башкармалыгы жаңы жабдуулар менен камсыздалды. Куткаруу шаймандарын бүгүн Кант шаарында өзгөчө кырдаал министри жана президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тапшырды. Белгилей кетсек, жабдуулар облустук өнүктүрүү фонду тарабынан алынган. Кесиптешим кененирээк токтолот. 90 метр секундасына шамал чыгат. Суулайсыңар. Чүй облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын техникалык базасы жаңы жабдуулар менен толукталды. Куткаруучуларга 2 Нива үлгүсүндөгү автоунаа, жарык берүүчү мунаралар, кыймылдаткычтуу жел кайыктар, өрт өчүрүүчү жабдыктар сыяктуу зарыл делген шаймандар тапшырылды. Куткаруу шаймандарынын ичинен маанилүүлөрүнүн бири мына бул суу сордуруучу жабдуу. Бул 7 метр тереңдиктеги сууну сордуруп алууга жөндөмдүү. Кубаттуулугу секундасына 80 литр сууну сордуруп, бул жагынан алса, бул жагынан чыгарылат. Жакында эле Бишкек жылуулук электр борборунда болгон жарылууда мына бул жабдуунун жардамы тийген. Негизинен ар кандай суу каптоолордо жана суу түтүктөрү жарылган учурларда пайдаланылат. Мындан сырткары, эгер ири өрт кырсыгы катталып өзгөчө кырдаалдар боло турган болсо дагы суу топтоо үчүн колдонулат. Бул ошо өрт өчүрүүдө токойдогу өрттөрдү сухотрабие деп коебуз. Ошону өчүрүүгө атайын Ангара деген өрт өчүрүүчү шайманын алдык. Бул мотор менен атайын өз эме кылып иштейт. Бул шамал кылып үйлөп өчүрөт да. Атайын өзүнүн аркасында эмеси бар. Андан сырткары ошо өрт өчүрүүчүлөргө колдонуучу пожарный топорлор дейбиз. Ушул сыяктуу шаймандарды алдык. Куткаруу шаймандары ар бир районго өзгөчө кырдаал учурларына жараша бөлүштүрүлдү. Маселен, сууга чөгүү кырсыктары көп катталган Аламүдүн районуна жел кайыктар менен суучулдардын кийими берилүүдө. Ал эми Жайыл жана Кемин райондорунда автокырсыктардын саны көп болгондуктан гидравликалык куткаруу куралдар менен камсыздалды. Токмок шаарында жерден ПГУнун же болбосо жер алдында суунун көтөрүлүш коркунучу көбүрөөк, ошон үчүн тиги чоң суу соргон мотопомпаны Токмок шаарына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Ысык Ата, анан Аламин районунун тоолоруна көптөгөн туристтерибиз чыгып ошол жерге эс алышат. Ошондо биз кээде ошолорду артынан издеп барган учурларга ушу Нива үлгүсүндөгү автоунаадан облустук фонд тарабынан экөө бөлүп берген. Ошон үчүн Аламин районуна, анан Ысык Ата районуна бөлүп берип атабыз. Мындан сырткары кеңсе жабдуулары да жаңыланды. Жалпы шаймандарга Чүй облусунун жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунан каражат каралып, 10 миллион сом жумшалган. Кандай куткаруучу ушул жабдыктар керек, ошонун баарын списогун түзүп туруп, ушул жардам берип алып бердик. Эртең ушул керектүү нерселер жалпы областка иштей тургандай кылып. Ошол эле жана мына осветительный башня. Мына кээ бир жерлерде сел жүрүп атат, кечинде караңгы көрүнбөйт. Машинанын фарасын күйгүзүп атышат. Андан көрөк ушул осветительный башнясын күйгүзүп койсо, мына бир 800 метр, 1 километрге чейин жарыктык берек. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев жабдуулар авариялык куткаруу жумуштарын аткарууда, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана алардын кесепеттерин жоюуда өтө зарыл экендигин белгиледи. Ошондой эле министр май айына турулай $8 миллион каражатка жаңы техникалар алынарын айтты. $8 миллион чоң оор техникаларды алдырабыз. Алардын бир данасы 200-300 миң, $150 миң ашыкча. Кудай сактасын, андай ошондой мындай оор кысыктардагы биз азыр даяр болуп турабыз. Өзүбүздүн балдарыбыздын да даярдыгы, мындай ошо техникалардын да өзгөчө мына Турцияга барып келгенде, ошо өзүнчө иштете турган мындай техникалар бар экен. Алар арзан эмес, аябай эле кымбат баада. Биз ошолорду дагы алып, ушу даярданып атабыз. Министрликтин маалыматына караганда, акыркы 3 жылда 700дөн ашуун техника алынган. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Бишкекте агродиалог форуму өтүүдө. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүүнүн негизги аспектилери, инновациялык технологияларды киргизүү, айыл чарба продукциясынын өндүрүмдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу боюнча маселелер талкууланды. 3 күнгө созулган иш-чарада фермерлер айыл чарба тармагындагы алдыңкы ишкерлер менен таанышып, жаңы өнөктөштөрдү таба алышат. Айыл чарба тармагын туруктуу өнүктүрүү жана бекемдөө, атамекендик айыл чарба продукциясын сатуу рыногун издөө жана аныктоо, аны сертификациялоо боюнча пландуу иштер жүрүүдө. Бул тууралуу агродиалог форумунда сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баса белгиледи. Азыр мына центр экспорта деп түзүп атабыз. Япониянын өкмөтү менен дагы
жардам сурап атабыз, жетара деп, сыртқа, экспортқа чыгара турган механизмдер. Мен азыр бу биздин чемпиондорго айтып атам. Эгерде силер биржевой товарга чыга турган болсоңор, экспортный контрактыңар болсо, анда биз транспорту менен жардам берейли. Абдан көп акча кетип калат экен деп атат Бактар Кеш. Мен айттым, жок дегенде бир жагын алып барганына биз жардам берейли. Анан бир КАМАЗым бар эле, мага акча бер, Москвага алып баратам десе, мен кантип жардам берем? Сертификаты жок. İçine salgаны 6 сорт картошка. 6 сорт калды сертификат алыш керек. 6 оор бар. Аны киргизбейт, Казакстан эле өткөзбөйт. Же болбосо эт алып барайын десе, дагы эле ошондой. Бир порода кою болбосо, канча порода болсо, ошончо сертификат алыш керек. Анан баарын ошо эркинтип иретине келтиришибиз керек да, орду менен. Форум фермер жана ишкерлердин башын бириктирип, жаңы өнөктөштөрдү табууга өбөлгө болгон аянтча. Тагыраагы дыйкан фермерлер айыл чарба тармагынын алдыңкы ишкерлери менен таанышып, өз бизнесин өнүктүрүүгө жана продукциясын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөшүп алышты. Биринчи күн биз атайын мал чарбаны өнүктүрүү боюнча, экинчи күнү болсо ошо өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча, үчүнчү болсо ошо бабанчылык, анан мөмө жемиштерди өстүрүү боюнча атайын секцияларга бөлдүк. Кандай өсүмдүктөрдү өстүрүш керек, ошол биздин чоң бизнесте жүргөн компаниялар эмнени сатып ала алышат, ошонун баардыгы боюнча маалыматтарды алып, азыр атайын ошондой B2B площадкалары жасалган, ошол жактан келишимдерди түзүп, мына бүгүн деле Кыргыз продукт компаниясы деле көп миңдеген тонна продукциялар сатып алам деп айтты. Суроолордун көбү суга суу боюнча болду. Чүй облусунун дыйкандарын түйшөлткөн бул көйгөй соңку жылдары курч бойдон калууда. Абалды жөнгө салууда, тамчылатып сугаруу ыкмасы жайылтылып, суу топтоочу жайлар жана арык каналдар курулууда. Министрлик быйыл тармакка 2 миллиард сом бөлүнгөнүн белгиледи. Бизге ошол основной ошо суу маселеси чечилиш керек да. Урук берилип атат, жакшы уруктар, кредиттер берилип атат, бирок бул суу болбоюнча биздин эмебиз өнүкпөй атат да. Күн мурун башталган форумда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине 256 кайрылуу түшкөн. Алардын ичинен мал жана канаттуулар чарбасын өнүктүрүү, ошондой эле балык чарбасы жана аквакультура, органикалык продукцияны өнүктүрүү басымдуулук кылат. Белгилей кетсек, иш-чара эртең 28 февралда да уланат, ал эми 29 февралдан 2 мартка чейин Ош шаарында өтөт. Нурайым Бейшеналиева, Улук Азизбеков, УТРК Чүй. Бишкекте 19 жаштагы жигит телефон аркылуу алдамчылык кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 1 май райондук милициясына шаар тургуну арыз менен кайрылып, 11 январь күнү белгисиз адам WhatsApp аркылуу телефон чалганын билдирген. Ал өзүн банк кызматкеримин деп тааныштырып, коопсуздук маселеси боюнча жардам берерин айткан. Бул учурда анын эсебинен 1400 АКШ долларын чыгарып, 2 банктагы 119.600 сомго насыяларды анын атынан алган. Жалпысынан алдамчылык жолу менен 244.643 сомун алышкан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынды. Учурда кармалган жарандын башка телефондук алдамчылык фактыларына катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкек жана Чүй облусунун аймагында бир түндө 30 мас айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мас айдоочулар башкармалыктын атайын адистештирилген ротасы тарабынан жолуна кырсыктарынын алдын алуу максатында өткөрүлгөн бахус рейдтик иш-чаранын алкагында аныкталган. Белгиленгендей, аталган рейдтик иш-чара айдын аягына чейин уланат. Эскерте кетсек, мас айдоочулар Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине ылайык 1 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Милициянын кайгуул күзөт кызматынын 3-чү ротасы адаттагыдай 2ден болуп 15 чакты постко турушат. Арасында бычакка сап кыздар дагы бар. Бул жолу биздин чыгармачылык топ ары түшүктүү, ары кооптуу кызматты аркалаган кыздар тууралуу материал даярдашты. Алдыда кененирээк.
Альбина Нурденова 3 айдан бери милициянын кайгул кызматынын 3-чү ротасында кызмат кылып келет. Ары түйшүктүү, ары кооптуу ишти аркалаган Альбинанын кичинекей кезинен самаган кесиби болчу. Анткени анын үй бүлөсү ички иштер органдарында иштейт. Андыктан кичинесинен калыптанган бул тартипке көнүп калган. Негизи бул кесип мен кичинекей кезимден бери көздөгөн кесип болчу. Кудайга шүгүр былтырдан баштап иштеп баштадым. 3 ай, 4 ай болду. Кыйын деле болгон жок. Кыз кишиге билбейм кандай болот, бирок мен семьямда бардык органда иштегендиктен мага кыйын эле болгон жок. Ар бир жумуштун өзүнүн жакшы жагы, жаман жагы болот. Өзүн тандагандыктан кийин ысык суугунда көнүш керек да. Мен коркутпайм, бирок болот. Кыйын жактары болот, ар бир кесиптин кыйын жактары болот, бирок чакырмакчымын кыздарды келгиле, иштегиле. Адамдын өз көңүлү болгондо ар кандай көйгөйлөр болбосун, көнөт андай кесипке. Бул кызматта иштегенине 3 ай гана болсо дагы кылмыш ишинин бетин ачкан. Иштин изи суу электе кылмышка шектүүнү тергөөчүгө өткөрүп берген. Андыктан аны менен иштеш кесиптештеринин айтымында алда канча жеңил. Так, 2021 жылдан бери ички иштер органдарында иштеп келе жатам. 3 айдан бери Альбина напарник болуп кошулду. Мага Альбина менен иштешкен жеңил, жакшы кыз. Ошондой эле адамдар менен сүйлөшкөндө, жарандарда көп жардам берет. Особенно текшерүү учурларында кыз киши текшерүүгө бизге уруксат берилбейт. Ошондуктан Альбина текшергенге туура келет. Мисалы, аял кишилерди, подозрительный көрүнгөн кишилерди кечки убактарда көпкүсүн кечки убактарда текшергөнгө бизге туура келет. Ошол учурларда текшеребиз. Милициянын кайгыл күзөт кызматы коомдук коопсуздукту сактап, элдин тынч жашоосуна өбөлгө түзүп келет. Дегенибиз, назик жандуу, жүрөк кыздар бул кесипти өздөрү тандаганы үчүн аталган жооптуу кызмат алар үчүн милдет. Службу нести во времени и до смены. Наряд, налей, во! По постам маршрутам, шагам, марш! Это мы были на патруле. Негизи милициянын кайгыл кызматында иштөөгө эркектик характер керек. Менде ушундай характер калыптанган. Ошон үчүн бул кесипти тандадым. Ал эми кызматым тууралуу айтсам, бир жолу жашы жете элек кыз келип, мени аркамдан бир киши ээрчип жүрөт деди. Мен аябай кооптонуп кеттим кыз үчүн. Жыйынтыгында биз ошол артынан ээрчиген жаранды таап, изи суу электе тергөөчүлөргө бердик. Бир чети бул менин милдетим, бир чети бул ишим менен мен сыймыктанам, анткени элдин коопсуздугу биз үчүн биринчи орунда. Сейчас идут разбирательства. Акыркы статистикага таянсак, органдарда кызмат өтөгөн кыздардын саны аз. Анткени бул кооптуу жана түйшүктүү кызматка көптөр туруштук бербейт. Ал эми бүгүнкү биздин каармандарыбыз кайгыл күзөт кызматына өз эрктери менен келген нагыз патриот айымдар. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Билим берүүнүн деңгээлин көтөрүүдө мектеп окуучулар арасындагы олимпиадалар өзгөчө мааниге ээ. Чынында эле буга чейинки тажрыйбалар тастыктап тургандай, ушул акыл таймаштарында алдыңкы орундарга чыгышкандардын дээрлик баарысы жалпы республикалык тестирлөөдө 200дөн кем эмес упай алышат. Ал эми Нарын облусунда жыйынтыкталган билим сынагында жогорку көрсөткүчтөрдүн жаралгандыгы дагы эле учубуздун кур эместигин кабарлайт. Кененирээк кийинки сюжетте. И поставьте свой подпись. Она означает, что вас... Мектеп окуучулардын Нарын облустук олимпиадасында Ат Башы районунун намысын коргоп жаткан Арай Муканова өз дараметин информатикадан сынады. Акмуз айылындагы Буга чатындагы билим уясында башка сабактарды да жалаң бешке окуган анын ушул предметти тандаганын жөнү бар. Айтымында азыр компьютердик технологиялардын доору жана ал космостук ылдамдыкка өнүгүүдө. Андыктан ким болбосун заман арышынан артта калбашы керек. IT тармагына тапшырсам деп ойлонуп аткам. Анан бул информатика сабагы ошол менин келечектеги кесибиме байланыштуу болгон үчүн ушуну тандап азыртадан мындай иш чара көрөрүн деп чечтим. Атаандаштар кандай экен? Алар дагы күчтүү болсо керек э? Ооба, күчтүү эле экен. Баары эле бирдей. Көргөн сайын сүрдө эле ушундай толкундонуулар болуп атат. Сыймык ретинде дал ушул информатикадан теңир толук Алихан Айдарбеков өткөн жылы бүткүл дүйнөлүк олимпиадада байгелүү кайтып, бүтүндөй кыргызстандыктарды кубанычка бөлөгөндүгүн белгилейли. Анын бул жолу да ийгилик жаратарынан үмүт зор. Айтмакчы, бул предмет боюнча акыл сынашкандардын жыйынтыктары автоматтык түрдө Бишкектен чыгарылгандыгы менен айырмалуу.
Биздики башка сабактарга салыштырмалуу КРСУ башка жакка мына Бишкектеги Славян университетиндеги агайлар менен ошока жиберебиз. Аяктан автоматтык түрдө текшерилет. Жыйынтыгы баардык сабактардан биздики биринчи чыгат дагы, андан тагыраак чыгат. Бул жолкусуна жогоруда жаңылыктар киргизилген Нарын облусунун мектеп окуучуларынын олимпиадасына 156 катышып, 10 предмет боюнча ат салышты. Билим деңгээлдери дээрлик бирдей болгондуктан жеңүүчүлөрдү аныктоо анча оңойго турбады. Ал эми мында как жарган калыстыкты камсыз кылууга республикалык усулдарды уюштуруу жана билимди баалоо боюнча атайын борбордон 17 адис тартылган. Ошого жараша аларга суроолорду даярдоо милдеттери жүктөлүп, жашырындуулук толук сакталган. Бүт тапшырмалардын баардыгын ошо кишилер түзүп келип, тияктан атайын комиссия анан кийин мына окуучулардын көзүнчө ачып көрсөтүп атат. Себеби башка эч ким билбейт буну. Анан кийин булардын багы жыйынтыктары дагы илинип атат, ачык болуп атат мында. Анан ушунусу менен өзгөчөлөнүп атат. Алдын ала ойноштурулган мындай жагымдуулук кандайдыр бир деңгээлде апелляциялык арыздануулардын азайышын шарттап, окуучулар арасында да, аларга күбөрмандык кылгандар арасында да наразычылыктар байкалбады. Тескерисинче, олимпиаданы мындан арда жакшыртуу жаатындагы баалуу сунуштар жана пикирлер арбын. Жылыга ушунчалык калыс, анан балдардын күчүнүн деңгээлинин таасир астында кандай бала күчтүү болсо ошол балдар чыгып атат. Негизги ушул балдардын ошо олимпиададан чыккан жыйынтыгына жараша бир билим берүү министри тарабынан бир ушул олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө бир жеңилдик болсо деген ойду айтып кетмекчимин да. Облустагы бул жолку акыл таймашында атаандаштык өтө курч болуп, ал билим берүүдө алга илгөрүүлөр бар экендигин айгинеледи. Эгер мындагы бийик көрсөткүчтөр республикалык олимпиадада да кайталанса, Теңир Тоолук мектеп окуучулардын байгелүү орундарга көтөрүлүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Жаңыдан түзүлгөн аймактык кеңештеринин уюштуруу сессиясы аяктады. Анда Чүй облусу боюнча 83 бириккен айыл өкмөттүн ичинен 36 жаңы өкүл шайланды. Шайлоо бекитилген графикке ылайык өткөрүлдү. Кененирээк Нурай Кайратованын материалында. Жергиликтүү кеңештердин башчыларын шайлоо административдик аймактык реформанын алкагында 230 бириккен айылдык аймакта өтүүдө. Чүй облусунда 36 айылдык аймактын 83 жергиликтүү кеңешинин башчысы шайланат. Төрагаларды шайлоо пилоттук режимде өтүп атат. Пилоттук режимде өткөндө депутаттар ачык добуш менен шайлашат. Бир айыл аймакта эки айыл кошулуп атат. Ошондуктан эки төрага чыгышы мүмкүн. Шайлоодо эки төрага чыккан убакта экөөнүн бирөө кимиси көбүрөөк добуш алса, ошо шайланган төрага деп эсептелет. Если эки төрага бирдей добуш алып калса, анда чучугулак уюштурулуп, ким ошондон чучугулактан биринчи орун алып чыкса, ошо шайланган төрага болуп эсептелет. Бекитилген планга ылайык шайлоо 3 күн өтөт. Кеңештин башчыларын жергиликтүү депутаттар шайлайт. Ошентип Ысык Ата районунда 8 төрага жана алардын орун басарлары шайланды. Эми бириккен 2 айыл аймагынын көйгөйлөрүн чечүүдө жаңы башчылардын мойнуна чоң жоопкерчилик жүктөлдү. Бүгүнкү күнү 2 айыл өкмөт биригип турат. ЖЭК айыл өкмөтү интернациональный. Азыр мени төрага кылып шайлашты. Эми эки айылды проблемаларын биргеликте эки кеңештин депутаттары чечкенге аракет кылабыз. Буюрса көп пландар бар алдыда. Кыргызстан боюнча 117 бириккен айылдык аймактардын кеңештеринин төрагалары шайланат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары өздөрү шайланган айылдык аймактын кеңештеринин курамында өз ишин улантышууда. Алардын ыйгарым укуктары мөөнөтү бүткөнгө чейин сакталат. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, ФТРК Чүй. Бишкек жана Ош шаарларынан Ташкентке түз аба каттамдары ачылды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Тезжет авиакомпаниясы Манас жана Ош эл аралык аэропортунан Өзбекстанга туруктуу каттамдарды аткарууга уруксат алган. Ошентип, Кыргызстандан Өзбекстанга туруктуу каттамдардын саны көбөйтүлдү. Бишкек-Ташкент, Бишкек жана Ош Ташкент-Ош багыттары боюнча каттамдар RJ-85 жана MD-83 учактары менен аткарылат.
6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов министрликтин жалпы жыйынында айтты. Учурда бул маселе талкууланып жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2014, 2016 жана 2018 жылдары Кыргызстанда өткөн. 2022 жылы Туркияда өттү. Быйыл 8-нен 14 сентябрына чейин Казакстандын Астана шаарында өткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү көчмөн маданиятын жандандырып жана сактап калуу максатында 2012 жылы Кыргызстан тарабынан демилгеленген. Ош облусундагы райондор аралык элдик сармардендин жарым финалы болуп өттү. Бул ирет Чоңалай району менен Араван районунун өнөрпоздору күч сынашып, өз таланттарын көрсөтүштү. Эл арасынан чыккан таланттардын таймашынан кененирээк кабарчыбыздын материалынан көрө аласыздар. Салттуу оюн Сармерденде Манас эпосунан үзүндүлөр айтылды. Анда элин коргогон баатырлардын эрдиги сахналаштырылып эскерилди. Эзелки салтты жандантып, ыр күүлөрдү аткарып, кийимерлеп, бийлеп, улуттук аспапта кол ойнотуп, жаңылмач айтып, табышмактын жандырмагын чечкендери конук болуп отурган катышуучулардын жарпын жазды. Мынау адеп ахлактын эмеси жакты, ошол боюнча көргөзүп эме кылып бергени жакты. Бул кийинки муундарга дагы ушул салтты колдоп кеткени туура болот деп ойлойм да. Эки команда тең сонун даярданыптыр. Эч кемчилдиги жок. Жакшы. Элдин маанайы дагы аябай сонун. Араванды колдоп келдик биз негизинде. Алар да жакшы даярданышты. Эми ошол суукту карабай, музду карабай дешип атпайбы? Ошонусу менен айырмаланды деп ойлойм мен. Бизде эми жаз болуп калды да. Бизде жаз болуп калды Аравандачы. Ошонусу менен айырмаланды деп ойлойм мен. Эл ичинен чыккан элдик таланттар Чоңалай менен Араван райондорунан келишкен. Алар кыргыздын улутта калган бекпекей шырылдаң ырын жандуу аткарып таң калтырса, Алатону аралап келген алайлыктар мукура кыргызча сүйлөп, атаандаштарын суктандырышты. Бүйрү кызыткан мелдешке командалар 2 жума даярданышкан. Биздин райондо жок дегенде бир 60% башка улуттар да. Бирок бизде айырмаланганды кыргыз улуттарды табыш кыйын болду. Бирок ошого карабастан башка улуттарды камтып, ошо улуттардын ошо биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды тааныштырып, аларга мээсине жакшына кылып жеткизип, түшүндүрүп туруп, анан кийин аткарууда, ырдаганда алар менен иштөө өтө кыйын болду. Себеби алар биздин бийди, биздин ырларды билишпейт да. Аларга түшүндүрүп аттык да. Мисалы, элдигер болуп атпайбы? Оп майданда атып атпайлыкпы? Оп майда бул ошо элдигер бул майданда, үрөнчүлүктө деген. Анан бекпекей жөнүндө айтып аттык. Машботойдо бийлегенде дагы ошо улуттагылар чуркап жүрүшөт биз мененчи. Ошол жактан гана кыйынчылыктар болбосо, атаандашыбыз эми бар жагынан эле бирдей эле келе атабыз, бирок эми айрым учурларда мына акыябыз бир аз слабыйраак болуп калды. Ошол жерден анан башындагы саламдашуудагы кичине өзгөчөлүктөр басым жасалып тур ошол жерден. Калганынан анан бийчилерде дагы булар музыкалык мектепте тарбияланып аткан бийчилерди алып келген, а биз чыныгы элдик таланттарды алып келген. Ошонун бий жагынан дагы бизде кичине слабый болуп калды. Таланттардын таймашы 3 саатка созулду. Эл ичинен чыккан таланттар улуттун артуулугун кастарлап, байыркы бабалардан калган салттарды урпактарга улоодо мыктылыгын көрсөтүштү. Биринчи жарым финалдык беттеште жерин даңазалаган ырлар коомчулуктун назарын бурду. Ар бир көрсөтүлгөн бөлүктө өзгөчө таасирлентип, мыктылардын мыктысы аныкталды. Ошол Манасты аравандыктар аткарганда, Манас айтылып жатканда театралаштырылган түрүндө берип аткан бул биринчи жолу. Бул кыргыз тарыхында да биринчи жолу десек болот. Опера, балетте болуп жүргөн, бирок Манасты жөнөкөй айтып жаткан учурда салыштырган. Карап турган балдарыбызга да бул өзүнчө дем, күч бергени жакты. Ал эми Чоңалай районунун өзгөчөлүгү алардын деле баягы алыскы район болсо дагы чыныгы баягы макал лакап айтышканда, акыйнек айтышканда, сери 8 баатыр болсо, бизде 40 000 деген баатыр чек араны коргоп турат деген элге духун көтөргөн маанайлар көп болду да. Деги эле бүгүнкү иш-чарада эки тараптан Араван району абдан жакшы даярданып келген көрүнүп турат. Алардын формасы, сахнага чыккан маданияты, аткаруучулук чеберчилиги ар бир өзүнүн баягы көрсөтүп жаткан чыгармаларында идеология бар да. Кыргыз деген идеология бар.
Алдыда өзгөн менен Алай районунун элдик таланттары мелдешет. Жуманын жекшемби күнү өткөрүлөт. Жеңген команда Араван менен финалда баш байге автоунаа үчүн күч сынашат. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Чүй УТРК телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.